Биз кыргыздар дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турат экенбиз. Алдыбызга эч кимге камчы салдырбайт экенбиз. Той аштарды өткөрүү боюнча. Албетте биз азыр той үстүндө жүрөбүз. Эмне болсо дагы Салтанат телеканалы, барыңыздарды манайыңыздарды бешке көтөрүүчү телеканал, Салтанат телеканалы менен биргеликте бүгүнкү тойдун алып баруучусу ким жана ал кандай деңгээлде алып барып атат жана азыркы тапта тойлор кантип өтүп жатат. Эмне болсо дагы бүгүнкү биздин тоюбуздагы мыктылардын мыктыларын азыр биз байкайбыз. Өлкөбүздүн мыкты шоумен, тоймендердин бири. Менин жанымда менин жакшы көргөн алып баруучу байкем Эркин Рыскулбеков. Кутмандуу кечиңиз менен. Assalamu alaikum. Жакшысыздарбы? Assalamu alaikum. Мына өзүңүздөр билесиздер, азыркы тапта интернетте өзүңүздүн теле алып баруучу кызматыңызда неме деп айтып бердиңиз? Той деп. Бул азыр интернеттерде до сих пор орусча айтканда неме болуп атат? Популярность алып келе атасыз. Той менен концерттин жана телевидение кандай айырмасы бар? Айырмасы чоң, себеби Тойдун акчасы көбүрөөк, жок. Телевизиондук программалар бул монтаж менен жасалган, алдын ала даярдалган, алдын ала жазылган, эмне сөз, кайсы сөз тең болору белгилүү программалар. Бул телевизиондук программалардын хронометражынан өйдө билесиң. Мисалы үчүн сен 45 мүнөттүн ичине баткырып 17 суроо беришиң керек, жана башка деген нерселердин баардыгы ирет менен жазылган. Анын жоопкерчилиги да чоң. Тойдун жоопкерчилиги аз деп айта албайм, бирок бар деле бүтүндөй 6 миллион көрүүчүгө чыгып аткандан кийин жоопкерчилиги бир аз чоңураак. Концерттик программаларды өзгөчөлүү, концертти алып баруучу көрүнбөш керек. Бир 3-4 жолу чыгып эле негизги ырчылардын ортосунда байрамтоо болуш керек. А бирок тойдогу алып баруучу бул деген ошол тойдун башкы инсаны болуп, кудалар менен той ээлеринин ортосунда бир жакшы ортомчу болуп, алтын көпүрө боло турган инсан болуш керек. Ошон үчүн айырмалары бир топ эле. Жылайланбай бешик тойго келелер, мынакей Эсенкул агабыздын сөзүндөгүдөй Кутарчы бешик тойго келелер. Кайрадан микрофонду бүгүнкү сенин жакшылыгыңды баштап берген ак жол той тамада. Өзү али да болсо бойдок. Эркин мырзага кол чап коюңуздарчы ушул. Анан айта кетсеңиз, бир күндө 2 же 3 буйрутум кабыл алган күндөр болду эле. Кандай учурларда кандай болгон, жазбай калып анан кийин буйрутма алып, анан карасам экөө бир күнгө келип аткан, анда той элерине туура түшүндүрүп алдын ала анан өзүн башка алып баруучу таап берип иштеген, бирок бир тойдон экинчи тойго чуркаган учур боло элек. Өзүңүз тамада катары айтыңызчы, өзүңүз той берсеңиз кайсы тамаданы алып барыптырмаксыз? Чын айтайынбы? Манас Алыкуловду. Рахмат. Эмесе Салтанат телеканалынын телекөрүүчүлөрү бүгүн сиздер менен Эркин Рыскулбеков болду жана мен Манас Алыкулов.